Tağlarım neken, tağdardı sensiz attırdın. Unutayın dep göңүлдө жанган отумду. Ким болду, ким болсо Кылычбек уулу Кыялбек болду. Бүгүнкү интервьюда сөз көп болобу, жер көп болобу? Болушунча ыр көп болот деп ойлойм. Жаап жашырган эч нерсе жок. Жаап жашырган нерселер бар. Балдарым бар, Кудайга шүгүр. Ошол балдарымдын күлкүсүн угуп, Сиздин кандай аялдарыңыз бар? анан ордоп атсам эле бир чоң аял келди, эже кемпир, эже келип, чолук салып туруп, микрофонду жуп алды да колбанчы. Ыр кетип атат, эженин артынан жүрүп алып анан ырдап күлө беришкен элдер. Бирок менде 3 балам болгон болсо, бир балам өзгөчө. Эми кандай айтсам, ТЦП өзгөчө деп башкача айтып коебуз. Ошол ооруган, бир бизди бейишке алып кете турган кызым бар. Менин кадырым билдим, мен сени. Менен сүйүктүү YouTube каналынын көрүүчүлөрү, баарыңыздарга салам айтабыз. Бүгүн дагы сиздерге музыкалдуу сонун болгон чыгарылышты тартуулайбыз. Бүгүн бизде конокто ырчы аткаруучу Кыял Токтурбаева эжегебиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келипсиз. Кош келдик. Алтынай убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн чоң рахмат. Эң башынан эле айталы. Анан бүгүнкү интервьюда сөз көп болобу, жер көп болобу? Болушунча ыр көп болот деп ойлойм. Келесі анда ыр менен баштайлы эфирибизди. Бир сонун чарманы аткарып берсеңиз. Мен эми жалаң сүй жөнүндө ырларды ырдайм да. Баардыгыбызга жагат дейм. Сүй жөнүндө ошол биринчи алгач лирикалык ырларга кире баштаганда ошолорду үйрөнгөн элем. Сүйкүм элес деген чыгарманы ырдап берейин, Азыр сен алыстасың менден узак. Арадан өтсө дагы канча убак, элесиң эстен кетпей туруп алдың. Жүрөгүмө салдың эле кандай тозак. Жазылып бактысына талайына, кабылдың кандай жандын маңдайына. Сүйдүрүп жүргөнүңдү сездиң бекен, элесиңди томар кылып жүрөгүмө. Сезимди сооротомун унуткам деп, а бирок чындыгында андай эмес. Мен сенден үмүтүмдү үзсөм дагы, жүрөгүмдө жашай берет сүйкүм элес. Мен сенден үмүтүмдү үзсөм дагы, жүрөгүмдө жашай берет сүйкүм элес. Күнүңүзгө береке. Чоң рахмат. Азыр эми телекөрүүчүлөрүбүзгө деле кызык болуш керек. Кыял Токтурбаева деген кийим кайсыл жакта төрөлгөн деген сыяктуу өзүңүз жөнүндө кыскача айтып берсеңиз. Мен ошол Кара Суунун Кызыл Жош айыл өкмөтүндө Кайрат деген айылда төрөлүп, чоңоюп, бирок ата тегибиз Алай Чылуу Суудан Коңурат уруусунан болобуз. Ошол чоң аталарыбыз Кара Сууга келип жайгашып калганбыз. Ошол жактын кызы болом. Ырларды тандоодо азыр сүйүү жөнүндө баштадык. Ырдычы ырларды тандоодо эмнесине көбүрөөк көңүл буруп, кандай кылып тандайсыз? Мен өзүм мындай жыргап каткырып жүргөн менен ырларга келгенде бир адам угуш керек да ырды. Түшүнүш керек. Азыр адамдар
мындай болушунча сезим менен жашап калышты го. Кайгырганда да сезим менен кайгырат, сүйгөндө, сүйүлгөндө, сүйүнгөндө, ошол уктаганда дагы бир нерсе угуп, адамдарга жакшы ырлар керек болуп калды. Мындай жүрөгүнө бата турган. Ошолорду карап көрүп, анан табиятым ошондой окшойт. Күлүп жайнап жүргөн менен өзүм ошондой бир жай ырларга, оор, маңыздуу ырларга жакын. Тексттерине да көңүл бурасызбы? Сөзсүз түрдө. Анан Элмирбек Иманалиевдин бир ыры бар да. Сүйүүнүн мерези мыйзамы, сүйдүргөн сүйгөндү аябайт депчи. Буга кандай көз караштасыз? Ошол туура эле, эң туура деп ойлойм. Себеп дегенде сүйдүргөн адам сүйгөн адамды аябайт. Анын сезимин, бир адамдын сезимин экинчи адам сезбейт да. Экөөнүн жүрөгү эки башка. Экөөнүн ойлору эки башка, жан дүйнө эки башка дегендей. Мындай учурлар болду элесизде? Менде азыр жакшы да. Ушундай эми болуп турат. Жок, жашоодо негизи эле болгон бу дегеним да. Азыркы абалыңызды эмес, балким буга чейинки жашооңузда ушундай сыяктуу окуялар балким. Сүйгөн адам болот, да. Бирок сүйбөсөң кыйын да. Сүйбөй туруп сени сүйөт, бирок сен аны сүйбөгөн болсоң, бул өтө чоң кыйынчылык деп ойлойм да. Бул нерсени сезгем, билгем. Ошон үчүн сүйгөн адамды көбүрөөк аяп, анан түшүндүрүп айтыш керек. Чечим чыгарып атканда көбүнчөсү жүрөгүңүзгө баш ийесизби же акыл менен чечим чыгарасызбы? Мен ошол акыл менен чечим чыгарбайм да. Жүрөк менен чечим чыгарып коем. Себеп дегенде акыл менен чечим чыгарсаң узак болот. Бирок жүрөк кыйналат да. Жүрөк эми бизге күнү түнү тынбай кызмат кылат да. Токтобой согуп турат. Ошон үчүн болушунча жүрөккө жардам бергенге аракет кылам. Эми уктайт, эс алат. Бир какой-то время мындай ойлонбой каласың го бир убактарда. Ошондой жүрөктү антип токтотконго болбойт. Өкүнгөн учур болду эле? Жүрөк менен чечим кабыл алып? Жок, өкүнбөйм. Ар бир чыгарган чечимиңиз үчүн өкүнбөйсүз? Өкүнбөйм. Же баары сиз үчүн туура деп ойлойсуз? Туура деп ойлойм. Эми ошол нерсени көрүш керек экенбиз, болуш керек экен, болуп атат, көрүп атабыз ошондой. Келин санда дагы бир чыгарма болсун. Андан кийин маегибизди уланталы. Азыр ошол азыркы тапта ошол Арзыбек Бедияров агайыбыздын, Бурул эжекебиздин сөзүнө жазылган "Сүйүүңдү сүртүп кеттиң жүрөгүмө" деген чыгармасы элдерге жаман жагып атат да. Суранычтар көп болуп атат. Ошолорду аткарып берейин. Катарлаш жүргөнүмдө барыгын сезбей, канатсыз каларымды неге издебей, кошу тошуп койдуң беле курыган жаным, кане өтөт эле. Сен кеткен караңгы жол жарык чачып, күнүгө карай берем өңдөн азып, белегизбей тошап коюп кетет бирси. Жаралап жүрөгүмө атын жазып, жомоштан шаңды кайтып түнүгүмө, оорубай кулаңдансо жүргөнүмдө, доктор
рахмат талантыңызга таазим. Эми маегибизди кайрадан уланталы. Эми ар бир адам жашоосунда ар түрдүү сабактарды көрөт. Турмуш сабактары, күнүгө сабак алабыз дегендей. Анан сиз ушул күнгө чейин турмуштан кандай сабак алдыңыз? Деги эле адамдар боюнча оюңуз кандай? Эми турмуштан ысык суук, өйдө ылдый, жакшы жаман, бактылуулук, бактысыздык күндөрдү мынакей орто жашка келип калдык, көрүп атабыз. Адамдар жөнүндө азыр ой айтсам, адамдардын баары мындай бир капалуу жүрүшөт да. Оор жүрүшөт, ойлонуп жүрүшөт, бирдекени кылып калайын, жетишип калайын, ушул таап калайын, иштеп калайын, ала калайын, ушул темалар менен эле жүрүшөт да. Анан мындай мүнөттөр менен ырахат алайын, сулуулук менен, жылуулук менен, ошол кандай жакшы сөз менен, бактылуулук менен ырахат алып, жакшы жашоодо жашайын деген адамдар аз. Мен ошол жагына көп ойлоном да, качан адамдар биз бактылуу, өзүбүздү бактылуу сезип жүрөбүз, качан жаркырап, күлүп жайнап жүрөбүз. Азыр көчөдө кече жакында мен өзүм эле мындай кетип атам, жолдо күлүп кетип атсам, мен адамдар башкача карап коюшат да, байкап калдым, анан күлүп койдум. Бул бир нерсе болуп эле кетип атат го деп ойлоп калдым эми депчи. Шашып кетип атасыз беле? Шашып кетип атам, бирок мындай күлүп жайнап кетип аткам, сүйүнүп кетип атам. Элдердин бир эки көз карашын байкап калдым, анан кайра ойлонуп, ушундай экен да, азыр бири-бирин сынамай, сындамай, качан ким эмне болуп кетет деген темаларды күтмөй. Мен ошол нерселерди жок болуусун каалайт элем. Баары бири-бирине жакшы мамиле кылып. Эми ичинде ушундай бир капачылык, жаман нерсе болуп атса дагы күлүп турган аябай жакшы көрүнөт деп ойлойм да. Жаркылдап турган, э? Анан бактылуу үчүн айтып атпайсызбы? Өзүңүз бактылуусузбу? Мен бактылуумун. Ооба. Ата-эне бар. Бактылуулукту мен кандай деп сезем? Ата-эне, бир туугандарың жаныңда, жакшы адамдардын курчоосунда. Эгер жаман адамдар болбосо, жакшы адамдардын кадырын билбейсиң. Жаман адамдар бар болгонуна дагы сүйүнөм. Алар жок болсо сабак албайбыз, жакшылыкка үндөй албайбыз. Балдарым бар, Кудайга шүгүр, ошол балдарымдын күлкүсүн угуп, түндөсү барып уктап атканын көрүп сүйүнүп, эртең менен сабакка кетип атканын көрүп сүйүнүп, ошол нерселерден бактылуумун. Жар айтасыз да? Жар айтам. Анан жар айтуу боюнча оюңуз кандай? Негизи азыр мырзалар да көбөйүп кетти го. Жар эмес, жар иретинде сыяктуу кылып мындай жакшылыкты жарыялап келгендер да көбөйүп кетип атпайбы? Ошого сиздин оюңуз кандай? Мен эми жар айтпасын, эркек адамга болбойт, жаш кыздарга болбойт, чоң аялдар айтсын, жандуу үн менен айтсын дегенден алысмын да. Кимге каяктан алат, ала мырызкы берип атат. Алар ошол жарга чейин эркекпи, аялбы даярданат да, кечке ошол жуунуп, таранат, жасанат, кийинет, убакыт кетирет. Анан барып, аткарып, ошол мээнеттин акчасын алып кетип атат да. Бул жерде мен бир эле көз карашым туура эмес жагы, жаш кыздар айтып атат го. Бул өтө жаш да. 9-класста окуган, 1-курста окуган, мен көрүп калдым. Ошол кыздар жар эмес, мындай бир ырдап эле жүрө берсе деген, окуса, жакшы окуса аябай жакшы. Азыр уже эми окугандардын заманы келип атат да. Мурун андай эмес эле, азыр эми бизге окушубуз керек болуп атат. Чоң болсок дагы, жаш болсок дагы, ошол окуусун окуп, аябай жакшы кызмат кылса дейм. Жаш кыздарга болбойт деп ойлойм. Жаш кыздарга болбойт. Анан сиздин бир-эки жайдан угуп калдым эле, жарды бир аз башкачараак, өзгөчөрөөк айтат. Жандуу үн менен айтат деген да угуп калдым эле да. Сизде кандай өзгөчөлүк бар? Менде өзгөчөлүк деле жок, ошол минус менен алып келем көбүнчө. Эгерде ооруп калган болсом, ден соолукка байланыштуу фонограмма менен деле алып келем, аны жашырбайм. Бир жолу бир учур болгон, тойдо свет өчүп калды. Жар алып кирип кетип атканда. Анан кыйкырып эле алып кирип кеткем. Жандуу ырдап эле? Ырдап эле алып кирип койдум. Анан бир ырдап атканда ушундай музыка аппаратура өчүп калды, микрофон жанып, тоже ырдап кете бересиң. Бул жандуу үндүн ушундай жакшы жактары бар. Ар дайым эле даярсыз экенсиз да? Даярмын. Дагы бир мындай тойдогу кызыктуу окуяларды айтып берсеңиз, мындан да мындай кызыктуу болгончу.
Мындай го негизи мындай кызыктуу окуялар дегенде баардык кызыктуу окуялар баштан чыгып кетет го. Ооба, Сизде деле кызыктуу ошондой болуп аткан чыгар, окуялар. бирок эстесеңиз айтып койсоңуз. Мен ал убакта ооруп аттым эле, грипп болупчу. Анан фонограмма менен ырдап аткам. Өлө берилип эми аткарышым керек да, ошолдо роль ойношум керек. Анан ырдап атсам эле бир чоң аял келди, эже кемпир эже келип, жолук салып туруп, микрофонду жуп алды да колбанчы. Колуңузданбы? Ыр кетип атат да, анан эженин артынан жүрүп алып анан ырдап күлө беришкен элдер. Бирок кийин музыкага өчкөндөн кийин микрофон менен кечирим сурайм, ушундай ден соолугума байланыштуу деп айтып чыгып кеткем. Мындай өзүңдү коерго жер таппай каласың андай учурдачы. Тарих чыгарма тыңдайсыңбы? Эми мен жалаң сүйүү жөнүндө ырдайм да. Бүгүн жалаң сүйүү жөнүндө. Көбүнчө эле сүйүү жөнүндө болот. Баары эле. Азыр адамдарда сүйүү көп, бирок баалабайт, жетпейт, ашып кетпейт. Ушундай сүйүүлөр да. Жакшынакайым деген чыгармасын аткарып жүрөм агайдын. Ошону ырдап берейин деп. Сөзүн далайдын суларда яккан күндү самаймын, сезимим жыргап гүлүм көп жүзүм, сени алып келчү жолду караймын. Жакшынакайым жарык берелесиң, жан дүйнөмдө элепсиң, неге жеңесиң? Жашоо жарык нур жаган жол менен, качан келесиң сен, качан келесиң? Кантиң күткөн кездердин көбүн, каалабайм сенден өзгөнүн демин. Карагым келип караны издеп, карайып барат көздөрүм менин. Жакшынакайым жарык деп элесиң, жан дүйнөмдө элепсиң, неге жеңесиң? Жашоо жарык нур жаган жол менен, качан келесиң сен, качан келесиң? Качан келесиң сен, качан келесиң? Мыкты. Ушундай. Сонун бар болуңуз. Эми дагы кезектеги суроолорду узатсак, жашоодо трендтерге көңүл бурасызбы? Жок, ошол хайп деген нерсеге, трендке, дагы эмнелерге ошондой кызыкпайм. Болушунча реалдуу, болгон боюнча, кандай болсом ошондой кабылсын деген. Ойдо. Кыял же азыр мисалы ретро ырларды жаңыртып чыгып атышпайбы? Ретро стилдеги ырларда хит болуп атпайбы? Сиздин оюңузда жокпу ушундай ретро стилдеги ырларды чыгарсам деген сыяктуу? Менде бар. Ойлонуп жүрөм, ошол комуз менен бир-эки аткарып коет окшойм депчи. Азыр баардыгы жаздырып, бул аранжировка жасатып, анан TikTok менен кетип атат го. Мен бир-эки эстрада кылып ырдап көрдүм да. Комуз менен ырдаган жакта аябай жакшы кетет да. Анан менде ошол эстрада жаатында ушундай бир тез ырларда кетпей калат. Мени ошол комуз менен көбүрөөк күтүшөт окшойт. Балким сизди биринчи ошол комуз менен чыгып ырдаганыңыз үчүн биринчи жолу комуз менен ырдадыңызбы? Коштоосунда же эстрадный кылып комуз менен ырдайт. Комуз менен ырдадыңыз. Балким эле ошол көнгөн да? Ошол көнгү калды окшойт. Трендтерди айтып калдыңыз. Мисалы, жазып аткан ишиңизден, чыгармачылыгыңыздан, азыркы жазып аткан ишиңизден чарчабайсызбы? Жок, чарчабайм.
чарчабайм деп ойлойм. Эми чарчайсың. Кандай чарчайсың? Физически чарчайсың го дейм. Анан мындай чарчадым мен ушул нерседен, ырдабайм деп мындай өкүнүп айтканын айта элекмин. Кесибиңизди алмаштырам деген да ой болгон эмес. Кесибимди алмаштырам деген ой бирок кээде болуп кетет. Эми өмүр бою ырдап жүрө албайсың да. Аял кишибиз бир өзүнүн бул ырчылыктын да бир доору болот, убактысы болот. Бара бир салмактуу болуп чоңоюп калганда, убагы келгенде ошол жакшынакай болуп үйдө отурам деген ойлорум бар. Ырдагандайым ырдап өзүнчө, анан дайым ырдап жүрөм деген. Балалыкта кайсыл кесипти кыялдандыңыз эле? Мен балалыкта ошол кичинекейимде ички иштер министри болом дейт элем. Мектепте окуп жүргөндө ошол мыкты окуучуларга катышып, анан өзүмчө эле жакшы окуган адам болуп. Мектепте чын эле жакшы окуйт элесизби? Мектепте аябай катуу окуйт элек. Ошол номер 43 агартуу орто мектебинде окуганмын. Кызыктуу күндөр көп болгон. Көбүнчө ошол окуп эле жүрүпмүн, карасам. Ошол 8-9 класста чоңойдум окшойт, кичине. Анан кийин кичинекей эле болуп жүргөм да. Кыялдарыңызга аракет кылдыңызбы кийинчерээк? Анан кандай болду? Жок, мен музыкальный училищега тапшырдым. 9 класста бүтүп, анан ошол жакта окудум. Ырлар боюнча айталы да, ырларда мисалы азыркы мурунку муун жазып кеткен акындарыбыз, залкар акындарыбыз жазып кеткен ырларды көбү баалашат. Анан азыр ага тете ыр жок дегендер бар да. Сиздин оюңузча кандай, азыр дагы мыкты ырлар жазылып атабы же чын эле мурунку ырларга жетпейби? Эми менин оюм боюнча мурунку ырларга жетпей атат. Эмне себеп болуп атабыз? Билбейм, менин купулуума толбойт да. Эми мен өзүмдү мындай өтө кыйын ырчы катары, бир укмуш ыр жазган композитор катары көрбөйм да өзүмдү. Мен аткаруучу ырчымын. Бирөөнүн ырын жан дүйнөм менен сезип, туюп аткарып коем да, ошол жакшы көрүп. Бирок мурунку ырларды көбүрөөк жакшы көрүп ырдайм да. Түшүнүктүү, маңыздуу, маанилүү, оор, салмактуу. Анан азыркы ырларды билбейм. Ким билет деген ырлар менин ырларым эмес. Көбүнчөсү кандай ырларды көп угасыз? Мен дагы ушул кандай ыр ырдасам, ошондой ырларды көбүрөөк угам. Сиз баалаган акындарды эсептеп кетсеңиз, сиз ошол ырларын аткарып жүрбөйсүзбү ошолорду? Кимдердин ырлары? Эмилбек агайыбызды аябай баалап, эми 5тен орун берсин. Ошондой адамдар көп болсун. Азыркы учурда Баян Акматов деген акындарыбыз чыгып атат. Кутман Садыбакасов деп жаш бала, 2000-жылкы болуш керек, 2002. Бирок ошол балдар башкача чыгып атат. Мен бул балдардын ырын, акындар, ушуларды акын деп эсептейм да. Бул Жеңишбек Жумакадыр агайыбыздар бар. Азыр эми баардыгы эле мотивация деп калдыбы ошого? Сизге шык берип, дем берип, ушул ар бир күнүңүздү кайра ушундай сонун бир жаркыратып жашаш үчүн эмнеден берет? Биринчи эми ушул адам болуп жаралганыма, мусулман болуп, аял киши болуп төрөлүп калганыма сүйүнөм. Анан мага мотивацияны ата-энем, балдарым берет көбүнчө. Ушул эми атасы балам дейт, баласы балам дейт деген сөздөрдү угуп күлүп калам. Анан балдарыма карайм го дейм. Ушулар менин балдарым. Мен ушулар үчүн жакшы бирдемелерди кылып калайын, жакшылыктар жасап калайын деп калабыз го. Мотивация дегенде ушуларды ойлоном да. Бир нерсеге жетүү, кыялдануу, ошол балдарды жакшы тарбиялоо, келечекте бир элге кызмат кылган балдар болсун. Алардын ийгиликтерин көрүп, сынактарга көп эле катышасызбы? Сынактарга көп эле азыр катыша элекмин, көп болду катышпай калганыма. Кайсыл сынактарда мүмкүн болсо айтсаңыз, катыштыңыз эле, кандай орундарга жетиштиңиз, кандай сыйлыктарыңыз бар дегендей? Мен ошол мектеп учурунда аябай көп катышмын. Анан ошол эң ийгиликтүү, эң жакшы, өзүмө жаккан мындай сынагым ошол РКС болгон 2008-жылы
мен 8-класста болчумун. Ушул кармап отурган комузумду гран-приге утуп алганбыз. Аябай даярданганмын. Ал убакта комузум да жок болчу. 2008-жылы башкача жашоо болчу. Жыгачты кармап алып комуз кылып ырдап жүргөм. Ошон үчүн көзүмдүн алдында калып кетет окшойт. Апам менен атам чуркап жүрүп, өзүм ырдап. Ошол сынактан кийин майда сынактарга катыштым. Сиздин кандай кыялдарыңыз бар? Азыр менин кыялдарым, чоң максаттарым бар. Болду, мага ушул болот дебейм. Буюрса аябай жакшы чоң кыялдарым бар. Ушул Кыргызга тарыхта калыш керек да. Азыркы учурда тарыхта калышым керек болуп атат. Жакшы жактан. Аткарган ырларыңыз менен. Аткарган ырларым, жүрүм турумуң менен, айткан сөзүбүз менен. Ушундай. Сиздин азыр Instagram баракчаңыз бар, анан YouTube баракчаңыз да барбы? Мен көбүнчөсү байкадым да, башка эле аккаунттар, башка эле каналдар көп жүктөшөт экен сиздин видеоңузду. Менде жок. Кызганыч деген сыяктуу нерсе. Жок, менде кызганыч болбойт. Бирок туура эмес жазып киргизип коюшса, ошондо комментарийди өчүрүп коюңузчу сураныч деп өзүм жазам, өзүмдүн баракчам менен. YouTube ача элекпиз. Бирок Instagram бар. Instagramда жакшы кетип атат. Пландарды бар, буюрса YouTube ачып, ошол калтырып элдерге жакшы ырларды. Анан комментарийлерди өчүрүп коюңуз деп суранымды атпайсызбы? Хейтерлерге негизи эле жаман, мындай терс комментарийлерге кандай иммунитет барбы негизи? Терс комментарийди көп эле окуйм. Билбейм, мага бирок көп мындай жаман сөздү окуй элекмин. Бир-эки сөздөрдү окусаң, анан калганы жакшы эле кетип атат да. Эми алар киргизсе, просмотр алса, эгер ошол нерседен ал адамга пайда болсо, жакшылык болсо, мен ыраазымын. Жүктөп аткандарга, Ооба, жүктөгөндөргө. Жакшы сөздөрдү жазып, жүктөп, ошол өздөрүнүн жакшылыгын көрө берсин. Мен каршы эмесмин ал нерсеге. Жакшы, сонун. Анда дагы бир чыгарма тыңдайлы. Андан кийин дагы да болсо улантабыз. Сүйүү жөнүндө бүгүн көп айтасыз. Сүйүү жөнүндө угармандарыбыздын баардык бөлүгү негизи эле жаштар болбосун, улуулар болбосун, баарына эле сүйүү жөнүндө ырлар жагат болуш керек. Дагы бир чыгарма. Ошол айтып атпайбызбы? Элмирбек агайыбыз депчи. Булбулум деген чыгарманы билесиңер да. Баарына эле жагат го дейм. Ар таңда боздоп сайрап, аскырып сезимди козгоп сайрап, бир булбул болуп келет күндө, биз жүрүчүң алма бакты болжоп сайрап, ал бактан адашып көгүм калган, шактан алмадай сүйүм калган. Ал сүйүм булбулга элең аяланганды, ашыгын издеген ой үрүлтаңдан. Кечте үнүң баспай, булуктун деген булбулум болмай. Жашайсың жаш булбул токтобогон, жашоодо жан жок эч боздобогон. Жашаймынбы истеп ал күндөрдү, жаштыгым жаштыкаң эч окшобогон. Сайрашың өткөндү эске салып, санар каймал күндөр четте калып, булук
Uçan bulbulday seni жоқтым, buyrukсuz сүйүмдү мен естеп алып. Бұлбұлым ай, болыққан құрғырып, бұл кечте үнің баспай, бұлытым неге мұншай, бұлбұлым ай, болыққан құрғырып. Сонун чыгымы үчүн ыраазычылык айтабыз. Бар болуңуз, үнүңүзгө береке. Жашоодо угармандарыңызга канчалык ачыксыз? Кандай болсом ошондой эле жүрөм окшойт. Эчтекени жаап жашырып каткан эч нерсем жок. Жашооңуздун канча бөлүгүн көрсөтөсүз? Социалдык тармакта активдүүсүз? Канча пайызын көрсөтөсүз элге? Өзүмдүн кандай жүргөндөрүмдүн баарын көрсөтө берем. Балдарымды бираз чыгарып көрсөтүп турам. Анча мынча. Үй бүлөдө бир туугандарымды чыгара элекмин, бирок ата энемди бираз чыгарып коем. Анан ошол кайсы жерде жүрсөм ошол жерлерди чыгарып коем, сүйлөп. Ушундай эле, ошол кандай жүргөн болсо. Жаап жашырган эч нерсе жок. Жаап жашырган нерселер бар. Эми аны жашырганда менде 3 балам болгон болсо, бир балам өзгөчө. Эми кандай айтсам, ТЦП өзгөчө деп башкача айтып коебуз. Ошол ооруган, бир бизди бейишке алып кете турган кызым бар. Ошол кызымды мындай көп сурашат, ушундай барбы, чындап жокпу депчи өздөрүнчө өз ара сурашат экен. Мындай көзүм алдына келгенде сурабайт. Бирок мен ал балдарым менен сыймыктанам, сүйүнөм. Ошол балдарга жакшы, үлгүлүү апа, мындай идеалдуу аял, сулуу аял, күчтүү апа деген теманы балдарыма сиңирип бергим келет. Балдарыңыздын алдында ошентиппи? Ооба. Негизи ыйлаксызбы? Ыйлайм. Ыйлайсыз. Жок, көбүнчөсү ыйлагандан кийин аябай эле мындай күлүп, чайнап жүргөндөр ушундай болот деп айтып коет го. Ошого айтканымда. Ыйлаганымды бирок көптөргө көрсөтпөй. Эми ыйды кандай сүйүнгөндө ыйлайсың, күйүнгөндө ыйлайсың. Мен качан ыйлайм? Мындай эч ким жок болуп калганда, бук болуп калганда, мындай коерго жан таппай каласың го. Бир кандайдыр жала жабуулар болот. Бир ушундай болот да, көрө албастыктары болуп кетиши мүмкүн. Азыр адамдар бири-бирин көрүп, бирөөнүн ийгилигине бирөө сүйүнгөн заман эмес экен. Анан мындай кичине сөз угуп калсам, үйгө барып туруп, анан отуруп алып, ыйлап коем. Жакшы. Жашоодогу кыйынчылыктарды жеңүүдө сизде кандай мындай ыкмалар дейличи, кандай ыкмалар бар? Кантип жеңип өтөм деп ойлойсуз? Ар бирибизде кыйынчылык бар да. Жеңип келе атам деген өзүмдүн ошондой өз жөнүндө ою бийик деп коет го, күлүшү. Ошондой бийик ойлорум бар. Андай ой болбосо дагы чөгүп кетесиң. Бул эми кыйынчылыкты күлүп жеңиш керек деп ойлойм. Ошол нерсе болуш керек экен, болот. Сыноо адамдын көтөрө алышынча эле берилет да, Алла Тааладан. Мен да эми көтөрө алам, мага берип атат. Чыдабай болду деген сөзүмдү айта элекмин. Чыдайм. Ошол нерсеге татыктуу экенмин, демек мен ошол нерсени кечип өтүшүм керек. Көрүп атам деп ойлойсуз. Көрүп атам. Жакшы. Кыялжы, азыр мен сизден интервью алып атпаймынбы? Эгер сиз менин ордумда болуп калсаңыз, Кыял Токторбаева кандай суроо берет элеңиз? Кыял Токторбаева. Өзүңдү сулуу деп элестетесиң. Ошондой эми аябай ошондой суроолорду берет элем да. Канча өпүрөт элесем? Мен Ооба деп жооп бер. Аябай сулуу да. Жок, аябай сулуу эмес, бирок Алла Таала баардык адамга сулуулук, бир жылдыз, ысык жүз берет. Үй бүлөдө кимге окшойсуз? Атаңызга, апаңызга? Караш деп айтышат. Кара мейиз, кара тоору карашым деп эркелетет үйдөгүлөрчү. Каралыгым атамды тартып калганмын.
көзүм, оозум, ошол тиштерим апамды тарткан. Бирок характерим экөөнө тең окшобойт. Атам жоош жөнөкөй, мындай токтоо, түшүнүктүү. Атам жанына кетип атып, ата досумсузбу десем, досумун деп коет да. Ошондой. Апам апа досумсузбу десем, эмне деп карайт да, сөзсүз. Жок. Атаңызга жакынсызбы? Атама жакын көбүрөөк. Сырдашып атаңыз менен Атама көбүрөөк сыр айтам. Жок, аял менен аял киши сырдаша албайт да. Үй бүлөдө кыз бала атага жакын болот. Атама көбүрөөк жакынмын. Бирок кыйналгандарымды мындай уже биз дагы ата эне болуп калдык да. Мен да эне болуп калдым, ошон үчүн кыйынчылыктарымды ата энеме көрсөтпөйм, айтпайм. Жанымда бир адам турган болсо ошон үчүн ыйлабайм да. Жалгыз калганда эле ыйлабасам, алардын көзүнчө жок. Менин кызым ушундай сонун, кыйын, күчтүү, эрктүү. Мен ишенем кыялга. Ушундай сөздөрдү угам да. Атамдын кече жакында отуруп, ата, бир бардыгы сизге 1 миллиондон же 10 миллиондон акча берсин, 10 эркек бала келип, мени бала кылып алыңыз, уул кылып алыңыз десе, мен алмаштыра белеңиз десем, карап туруп, 100 бала келсин, 1000 бала келсин, жок, алмаштырбайм деп айтам. Сүйүнүп калдың. Сүйүнүп каласың. Анан атыңызды дагы бир өзгөчө бир интервьюдан угуп калдым эле, Кыялбек деппи? Коюлуп ушундай деп калдыр да. Ошо атыңыз жөнүндө айтып берсеңиз, кантип коюлду эле? Мен үй бүлөдө 3-чү кызмын. Апам эми УЗИден эркек бала дейт экен. Ошол убакта бир УЗИ барбы же жокпу билбейм, уул төрөйсүң дейт экен да. Шадыраңдап, адыраңдап мен уул төрөйм деп барып эле. Бирок 3 килограмм 800бү ушундай төрөлгөн. Үнүм дагы ырчы боло тургандай эле окшойт. Бир карылдап эркек бала төрөгөндөй эле болдум дейт. Кыз дегенде настроениям түштү. Атаң ичип алган, достору менен келип, эмне болду? Анан өзүң таап ал деп койдум. Айта алган эмесмин дейт. Атам төрөлүптүр деп ичип барышып, анан көлүк жаздыра турбайбы? Сразу эле роддомдон баланы көрсөтпөй эле жаздырып кетчү, ушундай экен. Ким болсо, Кылычбек уулу Кыялбек болду. Ошентип коюп, ошентип жүргөм, анан кийин алмаштырганбыз. Чоңойгондон кийин Кыял деп эле. Кыял деп эле, Кылычбек кызы Кыял болуп. Үй бүлөдө 3 бир тууган деп атпайсызбы? Эркек балдар кандай? 5 бир тууганбыз. Мен 3-чү кызмын. 3 кыз, 2 уул да. Менден чоң 2 эжем бар. Менден кичине 2 энелерим бар. Ортодомун. Бирок аларга окшобойм. Алар мындай ак жүздүү, бойлуу, толук, башкача токтоо адамдар. Аттары да окшош да. Назгүл, Жазгүл. Анан эле Кыял болуп калган. Бек Султан, Бекбайстан болуп калган да. Ушундай. Ортодо мындай жүрөм. Жакшы. Анда дагы бир чыгарма тыңдайлы сизден. Бүгүн башында эле эфирдин башында сизге айткам, негизи көп ырдайсыз. Даярдайсызбы депчи. Ошол. Эми ырдан жадабайбыз го. Ыр деле бир жакшы энергия берет. Аккуу деген чыгарманы казактар биздики деп талашат, кыргыздар биздики деп талашат. Негизи казактардын ыры да. Анан Роза эжекебиз ошол жакта окуп, ырдап которуп келген экен. Аккуу деген чыгарманы аткарып берейин эми. Тағдырым некен, таңдарды сенсіз аттың, унутайын деп көңүлдө жанған отумду. Жол карап күтүп жүргөндөрсүң сен ардагың, жүрөгүңө томардай жазып атыңды. Жетейин десем жете албай, жүргөнү жазыгым. Сүктелем, периштелем, ак элем, эңседим го кайда жүрсөң, асылым. Esime düştün termelip, asılım
кечирчи менин жоготкон өмүр өрнөгүн жетейин десем жете албай жүргөн жазыгым сүйүктелем периштелем ак элем эңседим го кайда жүрсүң асылым ашыгым ак көңүлүм ак гүлүң элем кыялым менин сурарым менин ырларым менин жыргалым менин ардагым эй жетейин десем жете албай жүргөн жазыгым сүйүктелем периштелем ак элем эңседим го кайда жүрсүң асылым ашыгым эңседим го кайда жүрсүң асылым ашыгым. Кыялжы, алдыда концерттер качан коеюн деген ойлор бар? Концертти мен мурдагы жылы койгом, февралдын 26-сында. Жандуу үн менен баарын койгонбуз. Буюрса быйыл менден концерт күтсөңүздөр болот. Качан, кайсы мезгилде? Болжолдуу түрдө. Болжолдуу түрдө азыр эми той сезону болот, байба. Той сезонунда эч ким концертке барбайт да. Биз тойдо эле ырдап элдерди концертке. Ушул жакта эле. Ошол жакта эле концерт коюп атабыз да. А негизи концерт февраль айында, январь айында, анан мартта коюлат концерттердин баардыгы. Мен ошол 3 айдын ортосунда дагы февральда коем. Дагы февральда. Эмне үчүн туулган күнүңүз февральда балким? Жок, туулган күнүм февральда эмес. Февральда адамдар мындай эс алып, тойлордон, тояштардан, баары жумушка барып келип, анан кышында болот, чилде болуп калат. Үйдөн чыкпай, мындай бир жака баргысы келип, бир жаңы энергия көргүсү келип калат да. Бирок ушүйт. Ал турган нерсе ал жагы бар. Үшүп отурганы менен көз менен бул көз менен алган ырахат, кулак менен алган жан дүйнөгө музыка менен дагы ырахат алган башкача нерсе да. Музыка менен жылытып коет экенсиздер. Музыка менен жылытабыз. Жакшы бир жаңылыктар болот. Кудай буйруса. Жаңырлар болот. Жаңырлар болот. Адамдардын копулуна толот деп ойлойм, ишенем. Азыртыдан даярдык баштадыңыздар да, Буйруса даярдык башталды. 1 ай болду даярдык башталганына. Анда эфирдин соңунда сизге эркин микрофон суналып, кыргыз элибизге, угармандарыңыздарга кайрылып, сонун бир сөзүңүздү айта алсаңыз болот. Эми кыргыз элине биринчиден ден соолук, анан тынччылык каалайм. Молчулук болсун. Кандай дейт, баарыбызга ыйман, ынсап берсин, бактылуу бололу. Ошол көрөрмандарыма мен сиздерди жакшы көрөм деп айтайын. Элес анда эми соңунда дагы эми бүгүн ырдатабыз. Соңунда дагы жыйынтыктоочу бир чыгарма тыңдайлы, андан кийин жыйынтыктайлы. Ошол мени 12 айымды аябай көп сурашат. Көп жазылат. 12 айым кусалык дейличи Токон Ишбаев агайыбыздын ошолорун ырдап берейин. Жай күтүп, жай келбесең көзгө калып, көз күтүп, көз келбесең кышка барып, ошентип 12 айым өтүп кетти, ошентип ар бир күнүм кайталанып, мен сени жаштар жүргөн жолдон
мен сени жаштар барган тойдон көтөмүн эң акыркы көңүлүмдөн көтөмүн маңдай жарган сүйүнүчтөн кой сер тагдыр сага жолуктурбай тарынбайм кыйгаш түшкөн жолушундай күтмөкмүн келбесең да өмүр бою майдандан жарым күткөн колуктудай ошентип 12 айым өтүп кетти. Чоң рахмат Кайылжы. Келип бергениңизге, ушунча сонун бир маекти куруп, сонун бир ырдап бергениңизге, Брюс алдыда дагы сонун интервьюларды тартабыз деген ойдобуз. Чоң рахмат. Рахмат сиздерге да.